7 бап. Чечендикти өркүндөтүүгө умтулуу жөнүндө. Уулум, адамдар чебер сөздүү жана кооз сүйлөй билүүсү, тажал адамдардан сөздү коргоосу зарурат. Бирок сен уулум чындыкты сүйлө, калпычы болбогун жана чынчылдыгың менен тааныл. Непада адамдарга сенден жалган сөздү угууга туура келсе, аны угуп ишенгендей болушсун. Эмне жөнүндө сүйлөсөң да чын сүйлөгүн. Калпка окшош чындыкты сүйлөбө. Асыресе чындыкка окшош калпка окшош чындыктан жакшы. Анткени андай калпка ишенишет да, а чындыкка ишенишпейт. Ошондуктан менин эмир Бус-Сувар Газу-Шапур ибн Фазыл, Алла өзү алкасын, менен болгон окуямды кайталабас үчүн уккулуксуз чындыкты сүйлөгөндөн этият бол. Икая. Уулум, билгин, эмир Бус-Сувардын доорунда мен ажыга барып келген жылы Гянжга газатка аттандым. Мен Индияга газатка көп барганымдан улам урумга каршы газатты да жүзөгө ашырууну кааладым. Эмир Бус-Сувар кайбар акылман, сөзгө уста, илимпоз, кыраакы жана ыймандуу падышалар сыяктуу динге жан дили менен берилген улуу падыша эле. Ал тамашалашпай дайыма оор басырык жүрчү. Эмир алгач мени көргөндө өтө урматтап мамиле кылды. Узак маектешип түрдүү кепти козгоду. Мен анын сөзүн угуп, суроолоруна жооп бердим. Менин сөздөрүм анын купулуна толуп, ал мени аябай сыйлаган соң кетүүгө уруксаат берди. Ал мага өтө мээрман мамиле жасагандыктан жүрөгүм жибип, Гянжда бир нече жыл туруп калдым. Эмир дасторкон жана шарап үстүндө уюштурган жороолорго үзбөй катышып турдум. Ал мага ар кандай суроолорду салып, байыркы дүйнөнүн падышалары жөнүндө айтып берүүнү сурачу. Бир ирет маегибиз биздин дубанга арналып, түрдүү өлкөлөрдүн жапайы көрүнүштөрү жөнүндө узак кеп кылдык. Мен ошондо бул сыйкырдуу кубулуш жөнүндө айтып бердим. Гургандын куймасындагы тоонун этегинде бир кыштактын чет жакасында булак бар. Ошол кыштактын аялдары ошол булактан суу алганга демейде чогулуп алып барышат. Ар бир аял кумурачан барат жана булактан суу алгандан кийин кумураларын төбөсүнө коюп алышып үйлөрүнө кайтышат. Кумурасы жок бир аял алардын алдына түшүп алып жолду кылдат карап жүрөт. Анткени ал жерлерде жашыл курт болот. Аял кокус жана куртту көрсө, шериктери аны тепсеп албас үчүн жолдон алыс ыргытат. Эгер кимдир бирөө куртту басып алса, ошол замат баардык кумуралардагы суу сасып калат. Дагы алар сууларын төгүп салышат. Кайра булакка барып кумураларын жууп, жаңадан суу алышат. Мен бул окуяны айтып бергенден кийин Эмир Абус-Сувар кабагын салып башын чайкады. Бир нече күн мага мурдагыдай жакшы мамиле жасабай калды. Анын себебин мага Пирузан айтты. Эмир сен тууралуу даттанып, баланча өзү калыбет эле адам. Мага эмне жаш балдарга айтчу сөздөрдү айтты. Ал эмне үчүн мендей адамга калп сүйлөйт? Ошол замат Гянжиден Гурганга чабарман жөнөттүм дагы, жанагы кыштак өз ордунда турат. Ырас эле кыштактын чет жагында мен айткандай курт бар экенин Кади, Раис, Хатип жана башка ишенимдүү адамдар, уламалар менен Кургандын бектери тастыктаган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн алып келүүнү буйрудум. Баарын бүткөрүп 4 айдан кийин сөзүмдү ырастаган тастыктаманы Эмир Бус-Сувардын алдына койдум. Ал тастыктаманы алып окуду да күлүп айтты. Сендей адам өзгөчө менин алдымда калп сүйлөбөсүн мен өзүм да билем. Бирок сенин сөзүңө адамдар ишенүүсү үчүн 4 ай коротуп, далил жана 200 ишенимдүү адамдын тастыктамасын чогултууну талап кылган чындыкты айтып эмне зарыл? Билгин, сөз 4 түрдүү болот. Билип кереги жок жана бирок айтпачу. Билгенге зарыл жана айтылчу. Айтылчу, бирок билип кереги жок жана билгенге зарыл, лекин айтылбачу. Ыйманга зыян алып келчү сөздөрдү айтуунун да билүүнүн да зарылы жок. Теңдессиз улуу Кудайдын китебинде пайгамбар алейхисалам жөнүндөгү кабарларда, аалымдардын жана уламалардын китептеринде бар сөздөрдү айтып, бирок билбесе болот. Анткени бул сөздөрдү талкуулоо туура. Алардагы карама-каршылыктарды жана татаалдыктарды тийиштүү деңгээлде терең билбөө ачылыштын бир түрү сыяктуу болуп калат. Андыктан кимдир бирөө сөздөрдү терең түшүндүрүүгө жүрөгү менен берилсе, теңдессиз Кудай алдында жооп берет. Билүүгө жана сүйлөөгө зарыл сөздөр диндин жана дүйнөнүн жыргалчылыгына байланыштуу жана эки дүйнө үчүн пайдалуу болот. Ал сөздөрдү айтуудан жана угуудан сүйлөп жаткан адамга да угуучуга да пайда. Билип бирок айтпачу сөз бул сага кайсы бир бектин же досуңдун кемчилигин билген сыяктуу болот.
Сен ой жүгүртүү аркылуу же күнүмдүк тириликке салыштырып байкасаң, сага анын кемчилиги шариятка ылайыксыздай көрүнөт. Андай сөздү айтчу болсоң, же береги бектин каарына каласың, же досуңа зыяны тиет, же томояктар козголоң чыгарып, сага коркунуч жаралат. Ал үчүн мындай сөздөрдү билип, бирок айтпашың керек. Бирок бул мен айткан 4 түрдүү сөздүн мыктысын билүү да, айтуу да керек. Бул 4 түрдүү сөздүн ар биринин 2 жагы бар. Бири адеми, бири сет. Эл алдында сүйлөнчү сөздөрдү мүмкүн болушунча жакшылап айт. Уккулуктуу болсун жана адамдар өздөрүнүн ар намысын түшүнүшсүн. Анткени улуу жана акылман адамдарды сөзүнөн билет. Асиресе адамдар сөзүнүн далдасына бекинет. Ыймандуулардын баштоочусу Али Алланын кулагы сүйүнсүн айткандай, эркек анын тилинин астында жашынып жатат. Кээ бир сөздөрдү укканда дилиң жаңыланат. Ошол эле сөздөрдү дилиң булгангандай кылып кырааттын өзгөртүп айтуу мүмкүн. Хикая. Менин угушумча Харун ар-Рашид түш көрөт. Түшүндө оозундагы баардык тиши күбүлүп калат. Эртеси ал түш жоругучту чакыртып, бул түштүн мааниси эмне деп сурайт. Түш жоругуч: ыймандуулардын адыйынын өмүрү узарсын. Баардык туугандарың сенден мурда өлөт, ошентип эч кимиң калбайт дейт. Харун ар-Рашид айтат: бул түш жоругучка 100 палак ургула. Ал эмнеге мындай ачуу сөздү бетиме түз айтты? Эгерде менин баардык туугандарым менден мурда өлсө, анда мен киммин? Ал башка түш жоругучту чакыртып алып, баягы көргөн түшүн айтып берди. Түш жоругуч айтты: ыймандуулардын адыйы көргөн түш, ыймандуулардын адыйы өз туугандарынан узагыраак жашайт дегенди билдирет. Харун ар-Рашид айтты: акылдын айтканы бир, бул түш жору мурунку түш жоруудан айырмаланбады, бирок ал айтылышы боюнча мурдагыдан ал да канча айырмаланып турат. Ал экинчи түш жоругучту 100 динар менен сыйлады. Сөздүн арт жагын жана бет жагын абайлоо керек. Эмне гана айтпа, чечен жана сөздүн маанисин билүү үчүн сөзүңдү өтө кынаптап айт. Эгерде айтып жаткан сөзүңдү өзүң түшүнбөсөң, сен тотууш сыяктуу болосуң. Ал сүйлөгөнү менен айтып жаткан сөзүн түшүнбөйт. Чечен жана сөздү баалай билген адам эмне айтса да анын акылман адамдардан экени ошол замат айкын билинип турат. Эгер андай болбосо, аны адам эмес, мал деп бил. Сөздү баалай бил, анткени ал көктөн түштү. Айтчу жерде ар бир билген сөзүңдү аяба. Акылмандыкты күчкө салбаш үчүн орду жок сөздү айтпа. Эмне гана айтпа, жалаң чындыкты айт. Маанисиз сүйлөгөндөн сактан. Баардык дооматта далилди кичүү, дооматты чоң деп баала. Билбеген илимиң менен мактанба жана аны менен жанбагам деп ойлобо. Анткени алешем илимиң жана минбардан туруп көздөгөн максатыңа жетпейсиң. Өзүң билген илимде ийгиликке жетесиң, билбеген ишиңде эч нерсеге жете албайсың. Хикая. Угушума караганда Хосроптун доорунда Бузурж-Михирге бир аял келип эмненидир сурайт. Башка бир ишке кыжаалат болуп жаткан Бузурж-Михир: "О аял, сен сураган нерсени мен билбеймин" деди. Аял таң кала: "Сен эгер муну билбесең, анда эмнеге биздин өкүмдардын жакшылыктарын пайдаланып жүрөсүң" деди. Бузурж-Михир болсо: "Падыша мага бир нерсе берсе да билгеним үчүн берет, а билбегеним үчүн эч нерсе бербейт. Эгер мага ишенбесең, жүр, падышага барып өзүнөн сурайлычы, мен билбеген нерсе үчүн ал мага бир нерсе береби же жокпу" деп жооп берди. Бирок сен ар бир иштин ченин бил жана ага аша кеткендикти зыян деп эсепте. Ар кандай иште анын ортосун кармай бил. Анткени шарияттын эгеси айткан: ар бир иштин жакшысы анын ортоңкусу. Сөздө жана жумуш бүткөргөндө шашпастан жайбаракат бол. Сени алаңгазарлык жана шашмалык үчүн урушкандан көрө, шашпады деп урушса мен кубанаар элем. Жамандык менен жакшылыкта сага тиешеси жок сырды билгенге кызыкпа. Сырыңды өзүңдөн башка эч кимге айтпа. Сөздүн ич капталы жакшы болсо, анын сырт капталы серт экен деп шекшинет. Себеби жамандыкта адамдар көбүн эсе бири-биринен шек санашат. Ар бир иште сөздү камылганы жана жагдайды каражат менен өлчө. Эмнени айтпа, сенин сөзүң чын экенин тастыктап тургандай кылып айт. Ширин сөздүү адамдардын арасында ишенимдүү адам деп саналсаң да, жабыр тарткың келбесе, эч бир ишке күбө болбо. Эгер күбө болуп калсаң, көрсөтмө берип жатканда кылдат бол. Кимдир бирөөгө тартпа. Айтылган ар бир сөздү тыңда, бирок аны аткарганга шашпа. Эмне сүйлөсөң да таразалап сүйлөгүн.
Жана айткан сөзүң өкүнбөс үчүн сүйлөгөндөн мурда эмне айтарыңды жакшылап ойлонгун. Анткени кыраакылык ишмердүүлүктүн экинчи бети. Сенин алдыңда атак даңктын дарбазасы жабылбас үчүн, сөздүн пайдалуу жагын качырбас үчүн жакшы сөздү сага пайдалуубу же жокпу зерикпестен ук. Сөзүң суук болбосун, анткени суук сөз уу өсүп чыкчу даңга окшош болот. Акылман болсоң да, насыл нарктын дарбазасы сага ачылсын үчүн өзүңдү түркөй деп сана. Эч кандай сөздү бузба жана токтотпо. Сага адегенде сөздүн кемчилиги менен артыкчылыгы дайым болсун. Сенин сөзүңдү далил жана негиз үчүн талап кылгандан башка учурда акылмандыктын чегинен чыкпоо жана угармандарды зериктирбөө үчүн бектер менен бектердей, букара эл менен букарадай сүйлөш. Кайсы бир жерде сөзүңдү далилдеп берүүңдү талап кылышса, алардын арасынан аман соок утулуу үчүн алар каалагандай сүйлө. Сөзгө ашыкча чебер болсоң да, сөз ортосунда жазатайып албас үчүн чеберчилигиңди мүмкүн болушунча азыраак көрсөт. Көптү билип аз сүйлөгөнгө үйрөн жана аз билип көп сүйлөгөнгө көнбө. Анткени оозго бекем болуу коопсуз болуу. Көп сөздүүлүктүн акылы жоктук деп айтылган эмеспи? Эл көп сөздүү адамды акылдуу болсо да акылсыз деп санайт. Акылсыз адам үн чыгарбаса аны акылдуу болгондуктан сүйлөбөй жатат деп эсептешет. Сен өтө пакиза жана ыймандуу болсоң да өзүңдү мактаба. Анткени сенин өзүңдү өзүң жактап сүйлөгөнүңдү эч ким укпайт. Ал үчүн өзүңдү өзүң эмес, сени башка адамдар мактагандай болсун. Көптү билсең да сөзүң сага зыян келтирип, заңгандык береги алиттин кейпин кийбөө үчүн керектүү сөздү гана сүйлө. Икая. Менин угушумча Сахибдин заманында Занганда имам Шафийдин сахабаларынан болгон урматтуу карыя болуптур. Алла ага ырайым кылсын. Ал муфтий, даниятчы жана Зангандын кат чогултуучусу экен. Бир муфтий жана даниятчы бозулан алит да болот. Ал Зангандын ырайысынын уулу экен. Бул экөө дайыма минбардан бирди-биринин абийирин ачып сындап жүрүшөт. Алит бозулан бир ирет минбардан береги чалды Хайридин деп шылдыңдайт. Бул окуя тууралуу шейхке кабарлашат. Шейх да минбарда туруп жанагы бозулан алитти арамсийдик деп маскаралайт. Алит бул сөздү угуп аябай капа болот жана Рей шаарына барып Сахибке жанагы чалдын үстүнөн даттанат. Сенин заманыңда пайгамбардын урпагын кимдир бирөөнүн арамсийдик деп атаганы жарабайт дейт ыйлап. Ирейге алдырып келгенге чабарманды чаптырып өзү муфтийлер жана сейиттер менен чогуу арызды карай башташат. Карыяны алып келишкенде Сахиб ага кайрылат. Шейх, сен Шапийдин имамдарынын бирисиң. Алла ага мээрим кылсын. Өзүң илимдүү адамсың. Жашаарыңды жашап, азыр эми бир бутуң көрдө турат. Сенин пайгамбардын урпагын арамсийдик дегениң жарайбы? Эми айткан сөзүңдү далилдеп бер. Антпейт экенсиң, мен сени шарияттын канонуна ылайык катуу жазалайм. Бул адамдарга үлгү болсун. Эч ким мындай таалим тарбиясыздыкка экинчи барбасын. Карыя айтты. Менин сөзүмдүн тууралыгы ушул алиттин өзү. Ага каршы анын өзүнөн артык күбөнүн кереги жок. Менин сөзүм боюнча ал ак никеден туулган жана таза. Анын сөзү боюнча арамсийдик. Сахиб сурады. Кантип далилдейсиң? Карыя жооп берди. Анын атасы менен апасына никени мен кыйганымды бүгүн Занган эли билет. Ал минбардан туруп мени капыр деп мазактады. Эгер ал бул сөзүн ишенип айткан болсо, Хайридин кыйган нике жараксыз. Андай болгондо ал өз сөзү менен арамсийдик экенин ырастайт. Эгер бул сөздү ишенбей айткан болсо, ал калпычы жана жазаланышы керек. Андан соң карыя, эмне болгондо да ал же калпычы же арамсийдик. Пайгамбардын урпагы калпычы болушу мүмкүн эмес. Эми аны кандай кааласаңар ошондой ата кыла деп кошумчалады. Алит аябай уялып, эмне жооп айтаарын биле албады. Ал бул сөзүн ойлонбой айткандыктан өз башына балее болду. Ошон үчүн уулум, чечен бол, бирок тантык болбо. Асыресе тантыктык ошол эле кем акылдык. Ким менен сүйлөшпө? Ал сенин сөзүңдүн кардарыбы же жокпу байкагын.
Егер ал сенин сөзүңдү жан дили менен сатып алып жатканын байкасаң, сөзүңдү сат. А жок, сөзүңдү токтот да ал сенин кардарыңа айлануусу үчүн анын кулк мүнөзүнө ылайыктуу сөздөрдү сүйлө. Бирок көпчүлүккө адамгерчиликтүү мамиле кыл. Анткени эл башка, адам башка. Ким кайдыгерликтин уйкусунан ойгонсо, ал эл менен мен айткандай жашайт. Мүмкүндүгүң бар кезде уккандан тажаба. Анткени адамдардын сөзгө жөндөмдүүлүгү сөздү угуудан жакшырат. Мунун далили бууке наристени апасынан ажыратып, кемерде эне сүтү менен бакса жана тарбияласа, бирок ал не апасы, не бакма энеси аны менен сүйлөшпөсө, аны эч ким эркелетпесе, жана ал эч кимдин сөзүн укпаса, анда ал будук болуп чоңоет. А кези келгенде сөздү угуп үйрөнөт, тили чыгат. Дагы бир далил. Ким энеден дүлөй төрөлсө, ал дудук болот. Сен дудуктардын кулагы дүлөй экенин байкабадыңбы? Ал үчүн сөздү, айрыкча падышалардын жана акылмандардын акыл сөздөрүн тыңда, эсиңе тут жана кабыл ал. Айтат эмеспи? Акылмандар менен падышалардын кеп кеңештерин угуу акыл эстин көзүн өткүр кылат. Анткени сурма менен тутья көздүн акыл эси үчүн акылмандык. Ошон үчүн мен айткандын баарын жүрөгүңдүн кулагы менен уккун жана ишен. Баса, Перс падышаларынын падышасы Нушин-Раван адилетчил айтып кеткен акактай сөздөрүн бир нечеси эсиме түштү. Аларды сени окусун, билсин, эсине тутсун жана жашоосунда колдонсун деп бул китепке кыстара кеттим. Нушин-Раван падышанын сөздөрүнө жана кеңештерине ылайык жашоо биз үчүн зарурат. Анткени биз ошол падышанын тегиненбиз. Билгин, оболку халиптер жөнүндөгү маалыматтардан халип Мамун, Алла ага ырайым кылсын, Нушин-Равандын күмбөзүнө барганын окугамын. Ал Нушин-Равандын дахмасы турган жайдагы чириген тактыдан анын сөөгүнүн күлгө айланган калдыктарын тапкан. Дахманын дубалында Пехлеви тилинде бир нече сөз алтын менен жазылган экен. Мамун котормочуларды чакырууну буйруйт. Алар жазууларды окуп, арабчага которушат жана сөздүн арабча котормосу арабтар арасында белгилүү болот. Анда адегенде айтылыптыр: мен тирүү кезимде Кудайдын бардык пенделери менен адилеттүүлүгүмдүн жакшылыгын көрүштү. Менин жароокерлигимдин пайдасын көрбөй эч ким мага келген жок. Эми дарманым тайган мезгилде бул сөздөрдү кимдир бирөө качандыр бир кезде мага таат кылганы келип, бул сөздөрдү окуп билет. Ошондо ал менин ырыскымдан тең бөлүшөт жана бул сөздөр ал адамдын жасаган эмгегине сыйлык болот деп дубалга жазгандан башка айла таппадым. Бул сөздөрдү Нушин-Раван адилетчил жазып калтырган экен. Алла өзү колдосун.